чөнтөгү бош эмес, жүрөгү бош адам бул жакыр адам экен. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз жүрөгү идеяга толгон өзгөчө инсан, бардыгыңыздарга белгилүү тамашоочу, деги койчу, актер, сценарист, алып баруучу 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын коногу Бектур Усенов конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Азыр болсо Мира сиз ушунун баарын айтып атканда өзүм деле билген эмесмин мен ушундай экенимди. Рахмат. Мынакей, анткени биз билебиз, сиздин күйөрмандарыңыз билет, сиздин канчалык таланттуу экениңизди. Анан ошону билип туруп, бүгүн биз сизди 33 суроо менен сынайлы деп чечтик. Көрөбүз кандай суроолор болот экенин. Заранее окуп койсо болобу? Болбойт. Мен сизге атайын ошон үчүн бербей атам суроолорду. Бизде 33 суроо бар, сизде 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку коногубуз сизге өзгөчө сонун тапшырма калтырган. Ошону аткарышыңыз керек. Эгерде 3 мүнөттүн ичинде жооп берсемчи? Жооп берсеңиз, сиз экөөбүз аткарабыз. Чогуу? Чогуу. Менде выход жок, Тамаша, мен өзүм жалгыз аткарам. Анда мындай кылалы. Сиз суроону батыраак окуңуз, мен болсо шашпай жооп берейин, Аракет кылабыз. Анда баштадык. Анда биз даярбыз, баштадык. Тамашоого келип калуума? Досторум болду. Юмор жаратуу үчүн Күлүш керек. алгач сахнага чыккан күнүм? Кечөө күнү. Тойдо. Алгачкы. Эртең тойдо. Кечөө күнү билбейм чыңга. Кыздар менен көпкө сүйлөшө албагандыгымдын себеби? Скучныймын. Эгерде уюлдук телефонумду жоготуп алсам? Досуман сурап турам 3 күнгө. Тамашоодон кетейин деген? Мен Оюңуз барбы, жокпу? кеткем. Мага жаккан кыздардын сапаты? Скромность. Кыргызстан мен үчүн? Жүрөгүмдө. Жүрөгүңүздө? Мен жүрөгүмдө. Кийинкиси суроолор. $5000 үлпөт көйнөк алып качан үйлөнөсүз? Эмки жылы. Бала кездеги кыялдардын кайсылары аткарылды? Боюм өстү. Бексултан досуңузду кайдан таап алгансыз? Көчөдөн акча сурап жатканда. Инстаграм сиз үчүн канчалык мааниге ээ? Жашоом мен. Саясатчы болгондо кандай кызматты аркаламаксыз? Кыргызча жакшы үйрөнмөкмүн. 22 кылым телефон жок, эмне пайда болот? Антенна. Бир гана күн айым болосуз. Кайсыл ишти бүтүрөсүз? Айым болсамбы? Бир гана. Свидание барып келем. Сиздин жашооңузду сериал кылдык. Атын кандай деп атайлы? Бектур жана Мира. Сага. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Спорттук бут кийим же классикалык бут кийим? Классикалык. Гүлүү же гүлдүрүү? Гүлдүрүү. Не жаңылык же тамашоо? Тамашоо. Мектеп же бала бакча? Мектеп. Сыныгуу же мактоого? Сыныгуу. WhatsApp же Одноклассник? WhatsApp. 150 сом же $3? $3. Кыргызстан же чет өлкө? Кыргызстан. Кийинкиси мектеп суроолор. Биринчи дүйнөлүк согуш качан болгон? 1914. Туура. Жапония мамлекетинин желегинин түсү кандай? Ак кызыл. Куудул куйручуктун толук аты жөнү? Петросян. Кудайберген Өмүрзак уулу. Чыңгыз Айтматов кайсыл жылы туулган? 28. Туура. 7 көбөйтүү 7? 49. Балалуу үй базар улантыңыз? Балалуу эмес үй. Макалдуу аңы? Бул макалы. Балалуу үй базар эмес. Балалжоо үй базар эмес. Баласыз үй мазар. Жаман адамдын досу болгондон? Жакшы адамдын врагы болуш керек. Туура, жакшы адамдын касы болгон артык. Эл оозунда? Менин кулагымда. Эл оозунда? Айтпадым мен кулагым. Билбейм. Жок болсо жетет. Бар болсо ашат. Туурабы? Бар болсо кетет. Урматтуу теле көрүүчүлөр. Туура эле айтып атпадымбы? Туура эле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, туура эмес. Туура эмеспи? Ооба. Жок болсо жетет, бар болсо кетет экен. Ойлодум да жок болсо бирдеме сатып алганга жетет да, бар болсо сдача кылып калат, ашат депчи. Сиз да соодада көрүп койдуңуз, э? Ошо. Жакшы экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин 3 мүнөтүбүз аяктады. Сиз болсо 32 суроого толук жетишкенге аракет кылдыңыз, бирок арасында көпчүлүгү туура эмес да болуп калып атты, туура да болуп калды. Негизи бүгүнкү биздин коногубузга суроолорду түшүндүрүү өтө оор болду.
Суроолорду түшүндүрүү оор болду, анткени мен болсо өзүм орус классда окуп калгам да. Анан университетте орусча бүтүп калгам да. Кыргызча мен деген үйүмдө эле сүйлөшөм да. Үйүмдө атам кайра эле мындай орусча сүйлөп аралаштырып кетет. Апам дагы өзүм бир туугандар менен кыргызча сүйлөшүп. Урматтуу Бектур мырзанын ата-энеси мынакей көрдүңүздөр, балаңыздар кыргыз тилинен 2 деген баа алды. Биз ойлойбуз бүгүндөн баштап барып кыргыз тилин сөзсүз түрдө кыргызча үйрөнүп 6 класстан отурат. Ал эми биз алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы Бектур Усенов аткарсын. Футболкасын чечсин да, 100 метр чуркасын, пожар деп кыйкырып алып, ала тоо аянтында, ошондой. Сиз даяр болсоңуз кеттик анда. Пожар башталды. Пожар, ребята, пожар, срочно, туда убегайте, девушка. Пожар, вон там, видите, вот девушка, огонь просто, мощно пожар. Туда убегайте, девушка. Женщина, пожар, вон там, видите, вот пожар, огонь, девушка, вот. Туда, пожар, ребята, пацаны, пожар, жесткий пожар, ребята. Убегаем, ребята, пожар, не фотайтесь, не фотографируйтесь, Качкыла, пожар болот, пожар, качкыла, кач. Горим, видите, девушка, огонь просто, пожар, ребята, пожар, убегаем туда, в ту сторону, наоборот. Нет, не туда бежим, аяққа чуркагыла, бияқта пожар, о, тияқта пожар, бияққа чуркагыла, бияққа чуркагыла, ол, чурка, жоқ, аяқта пожар болот, аяқта. Солдаттар барабы? Же, жоско кылабы? Аларга барсак, бизди Кыргызстандан кууп чыгышы мүмкүн. Кандай болду? Сиз барын бияка качырдыңыз го? Биякта негизи пожар болуп аткан да. Жок, негизи мындай солдаттар барабы деп айтпадым, Кыргызстандан кууп чыгышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анча деле угум эмес, если мен деген футболкамды чечип салсам, мен могу кебетемди көрсө, ошондо Кыргызстандан точно кууп салмак. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей көрдүңүз. Пожар, вон там пожар, арра, да, пожар. Эже, пожар, мындай өтүңүз, эже, пожар. Могул жер кетти. Күйүп атат, күйүп атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей сонун маанайда бүгүнкү биздин 33 сурообуз аяктап келе жатат. Бирок келген коногубузду жөн кетирбей, кийинки конокко тапшырма алып калалы. Кандай тапшырма кылсак болот? Кийинки коноккобу? Эгерде айым болуп калышы мүмкүн. Айым болуп калса, Эгерде айым болуп калса, анда шаарда өтүп бараткан адамдардан акча сурап, акчаны деген 123 сом чогултуш керек. Андан ашык болбойт. Кем да болбойт. 123 сом. Эгерде 120 болот, бирөөсү болсо 10 сом берип, пожар. Бирөө 10 сом берип салса, анда кайра 10 сомун артып берип 3 сом сураш керек. Ушундай, Мынакей теле көрүүчүлөр, ушундай сонун тапшырма калды. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки коногубуз мындан дагы сонун кызыктуу болот. Ошондуктан бизди күтүңүздөр. Көрүшкөнчө достор. Эгерде эркек болуп калса, анда ал эркекке мен жакшыраак тапшырма берейин. Ал да көчөдөн басып